Жеке ишкер Нурлан Жамгырчиев жубайы Жанара Сакиева менен 2018-жылдан бери тигүү цехин иштетип келишет. Жубайлар тигүү цехин ачуу оңой болбогонун айтышты. Бул тармак менен иштеп атканыбызга 4 жыл болду. 2018-ден бери ушул өзүбүз жеке чакан цех салып, анан ошол жерден баштап ушул тармак менен келатабыз. Бизнес баштаган баягы оңой эле болбойт экен, көп кыйынчылыктар өтөт экен. Анан жаныңда эр шаркак болуп, жаныңда дос дагы, жолдошуң дагы, үйдө дагы, жумушта дагы чогуу жүрөбүз. Ошол себептен үй бүлөлүк иш катары тандап алганбыз. Мен жолдошум өзү көп тармактуу жумушта иштечи, болбой тартып алганмын. Себеби мен өзүм тикмечи болуп иштегениме 20 жыл болду да. Өзүмдүн кыз кезегимдеги мечтам болчу. Анан бара-бара менин мечтамды жолдошум орундатты десем болот да. Чогуу мени экөөбүз бир мечтага айландык да, ошол мечтаны. Анан уже иштеп атканыбызга 4-5 жыл болуп калды. Жанара Сакиева Кыргызстан тигүү сапаты боюнча алдыда келе жатканын айтып, буларга токтолду. Действительно аз маяна төлөгөн учурлар болгон, өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган акчалар да кеткен күндөр да болгон. Өзүбүз айлык таппай баягы продуктуга деген акчабызды да төлөп берген күндөр болгон. Элдин эмгегин жебейли деген немеде да. Анан көп карызда болгонбуз, досторубузга, туугандарыбызга карыз берип тургула биз бул жактагы эмгек акын төлөп берели, кыздарыбыздын акчасын берели деп бизди баягы тиктирип, немет иштетип кеткен ортодо мошенниктер да болгон, товарларын алып кетип калып, аябай көп кыйынчылыктар өттүк. Эми Кудай бар экен. Кудайга шүгүр, азыр акырынан бир нукка түшүп келатабыз десек болот, Кудайым буйрса. Көп кыйынчылыктар өттү, келинчегим айткандай көп кыйынчылыктарды көрдүк. Дагы да алдыда ошондой нерселер болсо, ошонун баардыгын жеңип, ошол өзү негизи бул ишти баштарда биринчи максатыбыз ошол канткенде биз элибизге, жерибизге пайда алып келебиз деген максат болгон да. Эң биринчи ошол ишканалар деп ушундай бир жакшы ниет менен, Алладан бир жакшы ниетти түз коюп алып туруп анан кийин ишти баштадык да. Канткенде ошол биз эл жерибизге пайдабыз тиет. Ошол жерден түшкөн эмелер менен баягы адамдардын жакшылыгына бөлүшүп деген максат коюп иштегенбиз. Анан оор болгон, баягы жеңил болгон жок чынында. Анан ошол Кудайга шүгүр азыр алхамдулилlah акырындык менен келатабыз буйрса. Анан Кудай буйрса ушул азыр цехтерди ушундай ар кайсы жерден ачканыбыз менен акырын бир 3-4 цехти ушундай кылып ачып аракет кылып атабыз. Анан Кудайым буйрса мисалы мамлекет жактан да жакшы бир эме колдоолор тапсак, өзүбүзчө бир фабрика салсак, баардык ошол жерде бир жакшы ишкана болсо деген ниетте да, ошол элдер пайдасы тийип, как положено баягы трудовой книжка ачылып. Бишкектин 70% швейный неме менен алектенишет экен. Чындап эле. Анан биз көп мамлекеттерди камсыз кылат экенбиз. Анан алдыдабыз да. Качество жактан, бардык жагынан алдыдабыз. Себеби биздин эле, мисалы биз өзүбүздүн эмебиз менен чыкпайбыз да, бирөөнүкүн тийип беребиз. Мисалы биздин
бир өзүнүн аты менен чыкса, сделано в России деп тип беребиз да. А баягы сатып алган адамдар Россиядан алып тигип атабыз, бренд Россияныкы деп ойлойт да. А бияктагы процесс бул жактан кетет да бүт. Мисалы Made in Italia, Made in Турция, бүт ошолордун баарын чаптап эле тигип беребиз. Эмгек кылгандар Бишкекте кыргыздар да. А сатып алган адам действительно ойго келет. Даже бир учур болгон бизде иштеп кеткен кызыбыз, жаш кызыбыз тиги Москванын центрына бутикке барып иштейт, магазинге. Аны ошол жактан биз менен буга чейинки иштешкен заказчигибиз иштешип эле жүрөт да. Именно өзүнүн тиккен рубашкасын таап алат. Ошол тиккен. Меткасы да өзү тиккен да ошол. Анан баягы Россияда биздин брендибиз, собственный немебиз, шоурум деп баягы сатышып атат да. Ошол жерденчи. Болбосо бизден тиктип кеткен эле немелер, ал өзү рубашка эле өзү 6000 рубль, 7000 рубльдан сатып турабыз. Биз аны кыздар 75 сомго эле тиккен. Жанара Сакиева алтын цехте технолог кызматын аркалап келет. Ал бизге тигилген кийимдер чет жака кантип жибериле турганын айтып берди. Момундай немелер тигилет бизде, двойкалар. Бул двойканы бир модель менен иштегенибизге жаздан бери тигип атабыз ушулардын баарын. Wildbergs'ке тигебиз. Wildbergs дегенди уксаңыздар керек. Wildbergs өзү негизи качествоны талап кылат. Биз уже цех өзү качествого иштейбиз. Товарыбыз өтө качество болуш керек. Клиенттер менен кандай сүйлөштү, договорлошкон боюнча кайсы күнү канча количество чыгарып бериш керек, ошонун баарын чыгарып беребиз. Андан мондай немелерди тигебиз, ушундайларды тигилет бизде. Бизде чеберчилер аябай жакшы иштешет, уба менен чыгарышат. Ушундай немелер тигебиз, булардын баары Россияга кетет. Через карго отправка кылабыз. Россияга кетет. Анан бизде жумушчулар көп болгондуктан бизге дагы азыр дагы прямой заказчиктерди издеп атабыз. Дагы объемный иштейли, көбөйөлү деп көбөйүү алдындабыз дагы деле. Азырынча бул клиентибиз бизди камсыз кылат. Бул клиентибиз бардыгын, бул тканьдардын баарын түз эле бизге Кытайдан келет, рулондор менен. Закроенда ошол жака бычылат. Анан бул жака келип кыздар баарын тигишет. Бул жакты өзүнчө топчу немелерин дагы биз немеге беребиз, өзүнчө бир цех бар, петельный цех, ошол цехтен чыгат. Топчуларын басып беришет атайын. Анан кайра тигил жака цехке, биринчи цехибизге барып, упаковка болуп, товар күнүгө отправка кылабыз, күнүгө каргодон кетет. Ишкерликти мыкты деңгээлде өздөштүрүп калган жубайлар алдыга койгон максат кыялдары менен бөлүштү. Биздин мисалы ушул Паршев мировой рынокко чыкса дегенчи. Мисалы биздики Казакстан менен Россияда анткени алардын ал жактан дагы ортодо бар да посредниктерчи, ошолор аркылуу анан бул биз тигип аткан товарлар кымбат эле кетет. Мисалы турецкий Паршев менен Кыргызстандын Паршев азыр көп деле айырмасы жок да, билинбейт деле. Биздин максатыбыз ошо чоң фабрикадан оборудование алып келүү. Чет мамлекеттен күчтүү оборудование алып келүү, анан ошондон да изделия дагы качественно чыгат, бат дагы чыгат, ага бардык эле адамдарды алып келип иштетсе болот. То есть именно тикмечин эмес. То есть ал жак уже кнопка менен иштейт да. Анан студент адамды деле үйрөтүп алса болот да.